Тез жардам борборуна болгон чалуулар кайрадан күч алды. Бир диспетчерге бир күндө 200гө чейин чалуулар туура келет. Учурда ковидтин 4-толкуну башталганына байланыштуу борбордун жумушу да көбөйдү. Адистердин айтымында суук тийип же дене табы жогоруласа да телефон чалып тез жардам бригадасынын келүүсүн талап кылышат. Бул учурда оор абалдагы же чукул жардам керек болгон бейтаптар медициналык жардамсыз калууда. Бизге температура менен көп түшүп атат. Вызовтар, чоң кишилер температура менен негизи скорый барбайт. Поликлиника караш керек. Мындай срочный вызовтар бар. Ошолорго жетишпей атабыз. Балдарды 5 жашка чейин сөз салабыз, 11 жашка чейин по тяжести. Акыркы сутка ичинде COVID-19 белгилери менен 29 чалуу катталды. Алардын ичинен 27 жаран оор абалда ооруканага жаткырылган. Бүгүнкү күндө кайрылгандарды бейтапканага жаткырууда эч кандай көйгөй жок. Атайын тиркеменин жардамы менен бош орундар тууралуу жаңыланган маалымат келип турат. У нас сегодня есть четкий отработанный алгоритм. Бизде азыр так алгоритм иштелип чыккан. Өпкөнүн жарымдан көбүрөөк пайызы жабыркаган болсо, өнөкөт оорулардын айкалышы жана организмдин сатурациясы 91% түшсө, ал жаран ооруканага жаткырылат. Омикрон штаммы болсо тез жугуп, бирок жеңил өткөндүктөн бул илдетке чалдыккандар дарыгерден кеңеш алып, үйүндө дарыланууга чакырат элек. Бишкек шаары боюнча республикалык жугуштуу ооруканалар ооруканасы менен номер 6-оорукана кызыл зона болуп ачылды. Баштын оорушу, тамактын, муундардын, булчуңдардын оорушу, тердөө булар омикронго мүнөздүү белгилер. Адистердин айтымында омикрон менен оору көбүнчө жеңил формада өтөт. Ушундай эле белгилер байкалса, дарыгерлер үйдө болууну сунушташат. Анткени башкаларга жуктуруп алуу коркунучу алда канча жогору. Бүгүнкү күндө номер 6-шаардык ооруканада 124 бейтап дарыланууда. Алардын 14-ü оор абалда жандандыруу бөлүмүндө 2 бейтаптын абалы өтө оор бойдон калууда. ПЦР тест болуп положительный болсо деле кайрылып атышат, симптому жок болсо деле биздики ПЦР положительный депчи. Эми андай учурда алардын симптомдору жок болгондон кийин үйдө если условия болсо, жанагы орусча айтканда самоизоляция деп атпайбы? Ошо самоизоляция кылып эле жакынкы эми балдар менен, ата-энеси менен контакт болбогон бир комнатада жатып, ошентип турса, 1-2 күндөн кийин ал симптомдору деле кетип калат, анан кайра тапшырса бир жумадан кийин ПЦР отрицательный болсо, эми алар амбулаторно ошо поликлиниканын врачтары менен көзөмөлдө болуш керек да. Дарыгерлердин айтымында коронавирустун омикрон штаммы балдар үчүн кооптуу, анткени ал бронхиттин оорлошуна алып келет. Эпидемиологиялык абалдын начарлашына байланыштуу адистер жарандарга санитардык нормаларды, бет кап кийүүнү, социалдык аралыкты сактоону сунушташат. Анара Мамбеткадырова, Улукбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.